Статистикалык так маалыматтар боюнча Сары Өзөн Чүй жергесинде 8 ай ичинде 35 миңден ашык инфекциялык оорулар катталып, 2022 жылга салыштырмалуу 7% өскөн. Ошол себептен Чүй облусунда учурда жугуштуу илдеттердин алдын алуу максатында эмдөөлөр жүрүүдө. Өзгөчө ымыркайлардын жана өспүрүмдөрдүн арасында кызамык оорусунун күч алганы байкалууда. Чүйдө быйыл бул илдеттин кесепетинен 2 бала каза болгону катталган. Ушуга байланыштуу 18 сентябрдан 29 сентябрга чейин атайын кызамыкка каршы эмдөө иштери башталган. Негизинен жалпы аба аркылуу жугуучу оорулардан сактануунун бирден бир маанилүү жолдору бул эмдөө экендигин адистер эскертип келишүүдө. Жалпы эмдөө бүгүнкү күндө адам баласына бул биз бир эле пайда келтирет. Өзүңөр билесиңер, бизге көп инфекциялар бар. Ошо биз улуттук календар негизинде эмдөө алышыбыз керек. Сезонун учурунда ар бир инфекция ошол жеңил өтүш керек. Ошондой эле бизде баягы өнөкөтү бар жарандар үчүн бул эмдөөнүн чоң пайдасы аябай чоң. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бүт инфекцияларга каршы эмдөөлөр жүргүзүп жатат. Ошол эмдөөлөрдүн баардыгы өзүнүн эрежеси менен сакталып атат. Ошондой эле ошол эмдөөдү жүргүзүп аткан биздин медициналык мекеменин баары бүгүн окуу даярдыктан өтүшүп атат. Ошон үчүн мен калкты чакырып кетем, эмдөөдөн баш тартпаңыздар. Себеби эмдөөнү эч ким биз жабыртатпайбыз. Эмдөөдүн эң бул оорулардын, жалпы жугуштуу оорулардын эң арзан, эффективдүү профилактикасы бул эмдөө болуп эсептелет. Акыркы мезгилде республикада гепатит Б жугуштуу оорусунан жабыркаган жарандардын саны өсүүдө. Ал боор жана башка ички органдардын жабыркашын алып келип, жыйынтыгында трансплантацияга муктаж болгон адамдардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Ак халатчан адистердин айтымында адам өмүрүнө өтө коркунучтуу илдеттин алдын алуу бул эмдөөдөн өтүү жолу. Күздүн келиши менен жалпы ойырзы оорусу да күчүн алып, сасык тумоого кабылып кыйналган адамдар көбөйөт. Өзгөчө өнөкөт оорулары бар жарандарга, жаш балдарга жана улгайгандарга бул оору коркунуч алып келери анык. Бүгүнкү күндө республика боюнча сасык тумоого каршы эмдөө вакцинасы келди. Бүгүнкү күндө ошол эмдөө азыр ар МКЛарда жүрүп жатат. Биринчи четте биз ошол өнөкөтү бар жарандарды, жаш балдарды, ошондой эле 65 жаштан жогорку курактарды, ошондой эле боюндагы аялдарды бүгүн эмдөө жүргүзүп атабыз. Себеби өзүңөр билесиңер, жыл сайын мына күз келери менен бизде сасык тумоо күчөй баштайт. Мына азыр байкасаңыздар керек, бир жумадан бери кичине оорулардын кайталышы байкалып. Ошон үчүн барыңыздарды ошол өзүңөр жашаган жерде эмканага барып, ошол сасык тумоого каршы эмдөө алып коюңузду сурап кетет элем. Ден соолугуна кам көрүү ар бир адамдын өз милдети. Бирок саламаттыкты сактоо кызматкерлери тарабынан жана дарыгерлердин жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында жасалып жаткан иштерди түшүнүү менен кабыл алып, тийиштүү эмдөөлөрдөн өтүү маанилүү экендигин баса белгилеп кетмекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК, Чүй.